Бишкекте чет элдиктердин катышуусунда массалык мушташ болду. Окуянын видеосу социалдык тармактарга чыкты. Свердлов райондук милициянын маалыматы боюнча окуя 13-майда болгон. Болжол менен саат 21:30 милицияга Буденный көчөсүндө мушташ болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факт каттоого алынган жерине барган милиция кызматкерлери аныктагандай, Буденный көчөсүндөгү үйдүн жанында Хостел тургундарынын катышуусуна мушташ болгон. Мушташка катышкандар тергөө кызматына жеткирилип, алар милицияга арыз жазган. Бул факт боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Ташиев, биз кызматтан тартип орнотуп коюп кетебиз. Кыргызстанда тартип жана мыйзамдын күчү орнотулат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунда болгон жолугушууда билдирди. Ал азыркы иш-аракеттер өлкөнүн келечегин аныктоого багытталганын белгиледи. Биз дагы кетебиз жумуштан. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин болобу кызматты тапшырабыз. Бирок ага чейин өлкөдө тартип орнотулат. Мен эмнеге коркпостон кылмышкерлердин, коррупционерлердин баарын жоопко тартып жатам. Себеби мен мыйзам бузган жокмун. Иштесең таза иштегиле. Эртең жумуштан кеткенден кийин жоопко тартылып жүрбөгүлө дейт ал. Камчыбек Ташиев райондогу жолугушууда убакыты аз болуп, аймактан аймакка чуркап жүргөнүн айтып, мына бүгүн эртеден бери тамак жей элекмин деди. Ал УКМКнын Баткен облусундагы 8 кызматкери иштен алынганын дагы кабарлады. Алар коррупцияга аралашып, ишкерлерден акча жыйнап калышкан. Мындай кызматкерлер боюнча мага коркпой жеткирип тургула. Баарын жоопкерчиликке тартабыз дейт ал. Булак репортер Кежи. Райымат Раимовтарды биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла. Бандиттерге кошулбагыла. Мамлекет талап тонобогула. Таможняга жарым шактага жакындабайсың деп туруп мына мен өзүм лично шарт койгом. Макул деп кетишкен. Анан эмне болду? Жарым жыл карадык, 1 жыл карадык. Кайрадан баштап алышты. Кайрадан таможняга отуруп алышты. Кайрадан таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты. Мурдагыдан да көп урдайбыз. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Бүт мына бул көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор в законе кошулуп алышып туруп, бүт предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так, алардан акчасын алып, ушуну коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Ошондо дагы шарттарды коюп, адамгерчилик кылып, ай, качпагыла, үркпөгүлө, мына, пожалуйста, мынусу акчаны төлөйсүн, жакындабайсың деп шарт койгонбуз. Жок ага да көнбөдү. Акыры анан качып кеткен жерден бир туугандар менен кошо Бакудан кармап келди. Билесиздер анын баарын, 4-өн тең. 4 бир тууган менен кошо. Агасы мына иштен кетти. Матраев менен байланыштуу таможняда иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын бардыгын парламентте тазаладык. Мамлекет көргөндөрдөн баарынан тазалап атабыз, бирок дагы деле бар. Бул жерде аким катуу иштеш керек, губернатор катуу иштеш керек. Силер бизге предложение беришиңер керек. Муну бул адам связанный деп. Эч ким сактап кала албайт. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраевдин мойнуна 200 миллион доллар илинген. 200 миллион доллар. Бул деген канча миллиард сом? 20 миллиард сомго чейин жакыныраак, 19 миллиард ушундай. Мына 200 миллион доллар. А мына ол силердин стадионуңарга болгону миллион доллар кетет. Кетсин. 2 миллион доллар кетсин. Биз ушул коррупцияны разводить этип, коррупцияны чогултуп, коррупцияга берип, бир топторду колдогонубуз үчүн мына стадиондор ушундай акыбалда. Жолдорубуз мондай акыбалда, мектептерибиз тигиндей акыбалда. Так? Күчүбүз мондай күчсүзбүз. Ошон үчүн болуп атат мунун бардыгы. Эгерде ошолор урдабай, турдабай, бардыгы мамлекетке иштеп турганда, стадионубуз давным-давно мондай болбой, жаркырап, жайнап, толуп, тимени укмусону болуп турмак. Ушуну туура түшүнүшүңүз керек, урматтуу жетекчилер. Ошондо мындан ары сиздерден суранарым, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды оңдоңуздар, өзүңүздөр аракет кылыңыздар, акыл менен, эс менен, жүрөк менен иштейли. Жүрөгүбүздү, ички туюмубузду, жүрөктү, мына ички жүрөк тазаламайынча эч кандай нерсе болбойт. Мен айтып коюп кетип кала берем, бул кетти, давай дальше продолжаем дегендер бар.